Арыбаңыздар, кымбаттуу замандаштар. Менин аты жөнүм Акылбек Үмүталиев. Ушул бүгүн сиздер менен ушул замандагы бир көйгөйлүү бир маселелерди талкуулап сиздер менен ой бөлүшөйүн деп ушундай оюмду айтканы келип отурам. Бул эң негизги ойду айтып коюп тим болбостон, ушул сөзүмдүн жыйынтыктап бара жатканда ушул заманыбызды кантип оңдойбуз, кандай жакшы жашоого жетишебиз деген жыйынтыкты да айткым келет. Ошондуктан мен ушул темамдын өзөктүү башын заманыңды таанып бил деген бир ушундай бир тема койсом деп турам. Себеби бүгүнкү күндө азыр байкап көрсөк, көп кыйынчылыктарыбыз, көп өзүбүздүн элдин, мамлекетибиздин кыйналганы ушул азыркы заманга жакшы ылайыктуу болуп төп келе албай, ушул замандын жакшы жактарын өздөштүрө албай, кыйын акыбалга келип тургандай ушундай сезилип турат. Ошондуктан ата-бабабыздын жакшы кеби бар, канча жылдардан бери келаткан заманыңды таанып бил деп бекер айткан эмес. Себеби 50 жылда эл жаңы, 100 жылда казан дейт. Ошондуктан заман оош күш болуп өзгөргөн сайын адамдар да ошол заманды жакшы таанып, ошол замандын шартына жараша иш кылып, ошол замандын шартына жараша жашап, ошого көнсө, ошону аңдаса жакшы ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мына бүгүн көп сөздөр айтылган бул жөнүндө. Эмне үчүн ушундай заман болду, кантип оңолобуз, кандай кылганда жакшы заманга жетишебиз дегенди изилдеп көрүү үчүн көп сөз айтпай, эң негизгиси бул баягы билим, кандай окуулар болгон ушул өзгөрүүлөр жөнүндө ошолорго кайрылсак, ошон үчүн эң биринчи биз мындагы азыркы тил менен айтканда экономиканын эң негизги бөлүктөрүн жакшы өздөштүрүш керек. Азыркы күндө дүйнө жүзүндө экономика багыты экичи эле багытка бөлүнүп атат. Базар экономикасы, баягы коммунисттик экономика, анан кийин аралашма экономика деп. Мына биз изилдеп келсек, өзүбүздүн кыргыз элибиз жөнүндө айта турган болсок, биздин эл байыртадан ушул базар экономикасынын шартында жашап келген. 1000 жылдардан бою базар экономикасынын шартында жашап, өздөрүн өздөрү багып, бирок базар экономикасында жашап жаткандыгын алар убагында изилдеп билген эмес. Жада калса мына Европа мамлекеттери, батыш мамлекеттери да мурунтан баштап ошол базар экономикасынын эрежелери менен жашап келгендерин өздөрү билген эмес. Кийин гана мына эң биринчи жолу бул жөнүндө 1779 жылы Англиянын улуу окумуштуусу Адам Смит деген адам, ошол базар экономикасынын атасы деген атка конгон адам, ушул базар экономикасынын өзөгүн изилдеп, бул кандай болот, кантип иштейт, муну кантип өздөштүрүп, кантип жакшы жашаш керек деген теориясын жазгандан кийин элдер буну абдан жакшы түшүнүп, айрыкча батыштагы элдер ошол базар экономикасынын арты менен мына көрүп атасыздар, 300 жылда кандай мамлекеттерди курду. Алардын эң биринчи эле мисалын алып кое турган болсок, мына Америка Кошмо Штаттары кандай дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экономика жагынан. Ошондуктан Адам Смиттин теориясын окуп көрсөк, баягы кыргыздар айтканда жөнөкөй жалпак тил менен айтсак, анын теориясы абдан жөнөкөй болгон. Эң биринчи ал жазган китебин тоготер жерин айтсак, ал ошондой бир чоң китеп жазган, адамдардын байып кетүүсүнүн себеби деген сөздү жазган. Эң биринчи талабы өзүңдү өзүң бак деген идея болгон. Экинчи, ар бир адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар деген. Ошол жеке кызыкчылык, адам өзүнүн жеке кызыкчылыгын ишке ашырмайынча ал өзүн өзү бага албайт деп ошондой идея келтирген. Экинчи идеясы ошол өзүн өзү багып жакшы заманга жетиш үчүн аны эркиндик гана берип коюш деген. Эркиндик берет десе, ойунан келгенин жасабай эмес, мыйзамга ылайыктуу гана нерселерди жасап, өзүңдү өзүң бак деген идея келтирген. Биздин ата-бабабыз 1000 жылдар бою, айрыкча кыргыз элибиз, базар экономикасында жашап келген. Өкмөт деген чоң өкмөт болгон эмес, эч кандай мындай бюрократиялык мекемелер болгон эмес. Биздики өздөрүн багып, керектүү кезинде гана курултай өткөзүп, маанилүү маселелерди чечип, болбосо бир заманга мындай кыйынчылык түшкөндө гана, ошондо гана биргелешип, чогуу иш кылып, калган убакта эч кандай бирөөгө жалдырабай, бирөөдөн ар кандай карыз сурабай, өздөрү уруу болуп, жаат болуп, ар кандай мамлекеттерди куруп, мына ошол базар экономикасында жашап келген жөнүндө далилдер көп. Мисалы, эки эле фактыга кайрылалы ушул.
мына Манас атабыздын чыгармасында Ашым Жакыпбек деген агабыз жазып кеткен. Ошол жерде Ак балта атабыз Манас төрөлөк деле жазып элге кайрылып жатат Алтайга барганда. Улуу элим, өзүбүздүн турмушубузда жалаң гана жана мал чарбачылык менен аралашпастан биз кен казып иштетели дейт, суу чыгарып, канал куралы дейт, анан жанында заводдорду куруп, металл чыгарып, курал жарак чыгаралы дейт, аны саталы дейт, соода сатык кылып, ошентип өзүбүздү өзүбүз өнүктүрөлү деп жазып атат. Бул канча жыл мурун болгон. Азыркы мына бүгүнкү күндөгү ошол Адам Смиттен келаткан базар экономикасынын теориясынын эң биринчи эрежеси орустар диверсификация деп өздөрүнө которуп алган, бирок чын-чынына келгенде булар англичандардын diversification деген сөздөн келип чыккан. Буну түздөн түз мисалы өзүбүздүн тилге, эне тилге болсок, муну макал менен да которуп алсак болот. Бул жөнөкөй тил менен айтканда жигитке 40 өнөр артык деген маанини билдирет. Ошонун маңызы ушундай: жигит деген көп өнөрдү аркалап, бири болбой калса экинчисин, калганын аркалап, ошонун аркасы менен өзүн өзү багып, өзүн өзү асырап, өзүн жакшы кыраса, өзү жакшы ийгиликке жетсе, жакшы пайда тапса, баарына пайдасы тиет деген мааниде айтылат. Теориянын далили мына биздин кыргыз элибиз ошондой чакырык менен Ак балта атабыз кайрылып атат. Ушундай иштейли, жалаң эле малдын артынан жүрбөй деп. Экинчи дабыр далил ошол эле тарыхый романдарга кайрылсак, Өскөн Осмонов деген тарыхчы окумуштуу агабыз бар. Ошол кыргыздардын тарыхын изилдегенде мына улуу жибек жолун жазат. Ошондо жазганда алда көрсөткөн. Мына кыргыз эли ата-бабабыз мына базар экономикасынын эң биринчи мындай кыймылдаткыч күчү соода сатык. Соода сатык бул базар экономикасынын кыймылдаткычы болуп эсептелинет. Мына ошол соода сатык эң жакшы жолго коюлган деп далил келтирип атат. Ал эмес өздөрүн эмес, тетиги Европага чейин ошондой соода сатык кылган. Кандай сатык кылган? Мисалы Сибирде жашаган биздин ата-бабабыз ошол кезде кендерди иштетип, ошол жерден жана метеориттен жасалган, эң мыкты металлдан жасалган курал-жарактарды жасап, баардык шаймандарды жасап, Европага жөнөтүп, экспорт кылып, көп акчаны таап, жакшы кирешелерди алып турган. А ошол кезде эле ошол куралдарды эмне себептен тиги европалыктар, ошол эле Римдегилер такай сатып алып, заказ берип бизден дайым алып турган. Себеби ал кезде алар жумшак жана бронза ошондой металлдардан курал-жарак жасаган, ошондой металлдардан мындай баш кийим кылган аскерлерге. Ал эмне болгон? Мына тарыхый романдарга кайрылсак, Адылхан деген Атилла Европаны басканда эң биринчи эле жолу биринчи ошолор менен салгашканда биздин жанагы болоттон, метеориттен жасалган кылыч менен тиги Рим легиондорунун аскерин чапканда калкан, палкан, кылыч шлем менен бир эле кесип тышкан. Анан алар өздөрүнүн жана бронзой кылычы, калканы эчтеке жарабаганын билип, багынып берип, булардын куралы күчтүү экен деп, ошентип Адылхан Римге чейин багынтып алган. Мына бул соода сатыктын жакшы жүрүп, ушундай жакшы өздөштүргөн деген мааниси болуп атат да. Анан эми ошондой жакшы базар экономикасын өздөштүрүп жүргөн улуу эл кандай бул кыйынчылыкка туш келип калды деген суроо туулат. 17-жылы бизде революция болду. Андан кийин биздикилер базар экономикасынан кетип, жок биз башка экономиканы курабыз деп ошентип улуу октябрь революциясы болду. Андан кийин заман өзгөрдү. Жүрүп отуруп жанагындай өзүңдү өзүң бак деген идея акырын жоголуп, жок мамлекет үчүн иштеш керек, баарыбыз чогуу болушубуз керек, колхоз куруш керек, завод, фабрикаларды куруш керек деп ошондой идея келгенде биздин ата-бабабыз ошол базар экономикасынын идеяларына көнүп калган ата-бабабыз каршы болуп, анча-мынча каршылыктар көп болгон. Аны жакшы билесиздер. Мына мисалы жанагы басмачылар дейт, дагы башкалар дейт. Алар ошол идеяга көнбөй, көпкө чейин ушундай каршылыктар көп болгон. Анан кийин баягы башка Адам Смиттин идеясынан башка жака биз ооп, ошол жана командалык экономика деп Карл Маркс жана башка дагы ушундай теоретиктер жазган жол менен
мына коммунисттик заманды курдук. Анан эмне болду? Ал акыры жүрүп отуруп, мына 90-жылдары кайтадан Советтер Союзу кулады. Себеби ал ошол базар экономикасынын идеясына туура эмес экени далилденди да. Кулап калганда базар экономикасын өтөбүз деп, баягы чогулган колхоз, совхоздордун баарын кайта жоюп, анан кайтадан бар өзүңөрдү өзүңөр баккыла, өзүңөрдү өзүңөр ошентип камсыз кылгыла деп, баарын кайта коктуга таратып, мүлктүн баарын бөлүп, элди кайта таратып атабыз. Мына ушундай мезгилде биздин эл анча-мынча баягы багытын жоготуп койду. Себеби ошол 90-жылы ошондой өзгөрүү болгондо биздин эл эң биринчи биз мурун ушундай базар экономикасында түшүнүп жашап жүргөн экенбиз. Ошол базар экономикасына кайта үйрөнөлү, ошонун жолуна түшөлү дегендин ордуна ар кандай себептер менен баягы өкмөт аке идея кандай болгон? Өкмөт жакшы, өкмөт аке баарыбызга тең карайт, өкмөт акенин укуругу узун, өкмөт багат деген биздин ушундай түшүнүктөр болуп, булар жакшы түшүнүктөр. Бирок бул жөн идея болуп калган да, идея. Бул жакшы ишке үндөбөйт, өзүңдү өзүң бак дебейт. Өкмөт багат деп жүрө берип, ошондой психология көнүп калган демелер биз 90-жылдан кийин ошондой кабыл албай ошол системаны баарыбыз эле эптеп бир заман өтөт деп, ушул рынок экономикасына кайта албай көп кыйынчылыктарды көрдүк. Ошондо азыркы ошол муундагы 90-жылдагы муундарды тезинен базар экономикасына кайтадан кайтарып, окутуп, ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болчу. Ал болбой калган. Мына эки эле мисал келтирейин. Дүйнө жүзүндө эки чоң мисал бар. Биринчи, Россияны оңдоп жакшы мамлекет чыгарда Петр биринчи эмне кылган? Өзү барып үйрөнгөн. Кандай ишкердик жасаш керек, кантип иштесе Россияны оңолот деп, өзү падыша болуп туруп, башында болуп туруп, мына ошолордун баарын көрүп, иштеп келип, анан Россияны көтөргөн. Ошентип Россия 1913 жылга чейин рынок экономикасында жашап, чоң ийгиликтерге жетишип келген. Экинчи мисал, мына алыс барбай эле Кытайды алалы. Кытайдын эң чоң мындай кол башчысы Дэн Сяопин деген. Бул ошо Кытай кыйналып туруп коммунисттик режимде аякта. Элдин баары айтат, Кытайда эле жашап атпайбы коммунисттик режимде. Жашап атат, бирок ал ошол Дэн Сяопин келгенде, ал да ошо ойлонгон, мындан ары кете берсек, могу өкмөт багат, өкмөт карайт бизди деп, өкмөттү карап отура берсек, эл өзү аракет кылып, жана Адам Смиттин идеясына өз кызыкчылыгын жогору коюп, өзүн өзү багып, алдыга жылбаса, жаман акыбалга түшүп келебиз деп, ал ошол базар экономикасын үйрөнүш керек, элдерге үйрөтүш керек деп, өзү эң биринчи базар экономикасы эң жакшы өнүккөн Сингапурга барган. Сингапурга барып, ошол жерден жанагы президент Ли Куан Ю деген, ой кандай болот бул базар экономикасы деп, өзү баш болуп, бүт адистерин ошол жака жөнөтүп, кайта Кытайга келип, кээ бир тармактарды тезен эмес, акырын баягы базар экономикасынын шартына, идеясына которуп, мына Кытайда ошондон кийин кандай деңгээлге жетти. Кытай мамлекети азыр Дэн Сяопинди эң жакшы сыйлап, эң жакшы мыкты жетекчи, ошондой реформа кылган, башка нукка которуп, экономиканы өстүргөн жетекчи катары баалап, ошонун осуятын улантып, мына жакшы ийгиликтерге жетишип атат. А биз эмне кылдык? Же бир жактан барып окубадык, бул айтайын дегеним, баарыбыз окуш керек болчу. Бир жакшы тажрыйбаны окуп, ошолор кантип иштеп атат, ошолор кантип ийгиликке жетишип атат деген ошону үйрөнгөндүн ордуна баягы илең салаң болуп, жана заманыңды тааныбай деген, заманды кайсы заман келгенин тааныбай, ушундай кыйынчылыктарга кептелип отурабыз. Мына мен өзүм башыман өткөн окуяны айтып берейин. 90-жылдары, 95-жылдары мына Россияда деле көп мамлекеттерде окутуулар башталды. Европада, Америкада курстар башталды. Ошондо мен таң калганым, мына Чыгыш Европа, Чехия, аларда командный экономика болгондо. Чехия, Словакия, Венгрия ошол мамлекеттерден, анан жана Балтика мамлекеттеринен, Латвия, Литва, Эстониядан. Ошондо курстарга барсак, 100ден 200ден кишилер барып окуйт да. Кыргызстандан бирөө экөө эле. Анан Монголиядан, эң көп Монголия болчу да, 200-300 кишиден барып окутат. Көрсө булар ошол жылдары эле кой элдерди
Көп-көптөн ошол мамлекеттерге жиберип, ошол жактан окутуп, 1 айлык, 2 айлык жакшы базар экономикасын таанытып, ошентип жылдан жылга көп кишилерди окута берип, мына булар тез базар экономикасын өтүп кетти. Азыр көрүп атасыңар, Балтика мамлекеттери, Чыгыш Европа, ошол эле Чехия, Словакия, Польша кандай деңгээлге жетишти. Алыс барбай эле мына Монголияны айтып коелу. Монголияда азыр ошол балдар 90-жылдары кетип окуп, бир жактан билим алып келген, тажрыйба алып келген балдар баары кайтып келип, азыр Монголияны ушунчалык сонун деңгээлге жеткирип, дүң продукциясынын өсүүсү эң жогорку деңгээлге болуп, алдыга чыгып, бизден өсүп кетти. Өсүп кеткен себеби мына бир муун, ал келген муундар окуп келип, жаңы муунду жаңыча окута баштады да. Жаңы окугандалар жаңыча түшүндү, жаңыча иштеп, анан экономика көтөрүлүп атат. Мисалы Монголиянын көп кен байлыктары биздин Кыргызстанга окшоп. Көп чет мамлекеттерге берилген. Ошонун арты менен булар байып кетти акыркы 10 жылда. Биздики болсо эмне болуп атат? Же бербейбиз, же берген акчаны жеп коебуз. А булар мындай ойлоп тапкан. Эгер бир чоң мамлекет келип бир кенди иштетейин десе, алар билген. Биздин элдер коррупцияга көнгөн, акчаны жакшы көрөт. Акча берсек, булар эчтеке кылбайт. Ар жакка кетип калат деп, ошол кен курган компанияга жана базар экономикасынын принциптери менен айткан. Жок, кен курсаңыз сат, бирок кен менен кошо бизге акчанын кереги жок. Акчаңды өзүң ал, өзүңдүн тапкан пайдаңа бизге ошол кенге моундай жол салып бересиң, могул жерге мектеп салып бересиң, бул жака муну куруп бересиң. Акчалай эмес, ошо элдерди жакшы жашоосуна шарт түзө турган бүт жагдайларды курдуртуп алып, ошонун эсебине мына Улан Батырды эле айтып коелу, Борбор шаарын 10 жыл мурун эң дүйнөдөгү кир шаарлардын бири болуп, адам жашагыс болуп калган. Мына ошол компаниялар чогултуп айткан, силерге тапшырма, кенди беребиз, иштетесиңер, пайдаңарды алып, бирок биздин ушул Улан Батырды кантип ушул могу чаңдан, ыштан арылтып бересиңер деп тапшырма берип койгон. Ал дүйнө жүзүндө эң күчтүү технологиясы өнүккөн, кен каскан, абдан мыкты компаниялар, аларга абаны тазартып коюш. Алтын каскан, күмүш каскан чоң компанияларга алар эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына 5 жылда Улан Батыр азыр биринчи эң таза 10 шаарлардын бирине кирип оңолуп атат. Анан кийин ошо эмне кылыш керек деген суроо. Азыр да кеч эмес. Мына Россияда жаныбыздан мамлекет ал тезирээк оңолуп алсак, алда жакшы өнүкпөй атат базар экономикасы. Себеби бирөө эле. Мурунку муун, баягы рынок экономикасын көрбөгөн муун кийинки муунду окутуп атат. Ал муун дагы кийинки муунду окутту. Анан анча-мынчалар окуп келгендер, алар асты. Алар ас болуп, базар экономикасын жакшы өтө албай, баягыдай эле илгеркидей, мына жана критикалагандай бийлик керек, байлык, мындай базар экономикасы жакшы өнүкпөй, а базар экономикасы өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн жана Россияда Владимир Познер деген корреспондент бекер айткан жок. Россия айтып атат, 20 жыл мурун эле жанагындай кайчы менен кескенде мурунку муундун өкүлдөрүн баягы коммунисттик экономикада тарбияланган, ошолордун баягы идеясын кортуп берген адамдардын баарын кайчы менен кырккандай кылып кыркып туруп аларды башка жакка отургузуп коюп, башка жактан окуп келген, рынок экономикасын түшүнгөн, заманды билген. Кыргыз атабыз бекер айткан эмес, биздин атабыз. Заманыңды таанып бил. Ошол базар экономикасын тааныган, билген, өзү иштеген, ошол жактан бир аз тарбия таалим алып келген, 1-2 жыл болсо иштеп окуп келгендерди алып келип койсо, Россияда дүңгүрөнүп, ошо Балтика мамлекеттерине болуп. Дагы бир жолу аягында ушул базар экономикасы жөнүндө жыйынтыктап дагы бир сөз айта турган болсок, мына биз бунун көп деле мындай жашыруун сыры жок. Адам Смит айткан сыяктуу, өзүңдү өзүң бак, өзүңдү өзүң асыраш керек. Ошондо гана жакшы ийгиликке жетишесиң, эркиндик болот. Эркиндиктин арты менен өзүң жакшы жашоого жетишесиң дегендин маанисин мына далилдеген дагы биздин ата-бабабыздын көп макалдары бар. Дагы бир жолу ошол базар экономикасында жашап, ошонун арты менен жашап жүргөн жөнүндө дагы бир 2-3 макала бар. Мына ошону далилдеген бизде жакшы кыргыздын 1-2 макалы бар. Биринчиси айтат, өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар дейт. Бул эмне себептен айтылган? Себеби өзүнүн кызыкчылыгы болгондо адам
ушунчалык өзүнө тартат. Экинчи дагы жакшы макал бар. Өз көмөчүнө гүл тартып деп айтат кыргыздар. Бул да абдан өзүнүн кызыкчылыгы баары бир биринчи орунда турат деген макалы. Илгери күлгө көмөч бышырганда ар кимиси коюп, анан бирок каерде чок көбүрөөк күчтүү болсо ошону өзүнө көмөчүнө тарта берген. Ошондон калган өз көмөчүнө гүл тартып деген. Көрдүңүздөрбү? Ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Анан дагы бир макал, өзүн асырай албаган өзгөнү жарытпайт дейт. Ошон үчүн мына эң биринчи өзүбүздү асырап, өзүбүздү карап, өзүбүз жакшы жашоого жетсек, ошондо биздин үй бүлөбүз, жашаган жерибиз, мамлекетибиз баары жакшы ийгиликке жетишет. Ошондуктан мына мен айтайын дегеним, ушундай жакшы базар экономикасында жашап, ошонун эрежелерин колдонуп, ошонун бардык сырларын жакшы өздөп жүргөн биздин кыргыз элибиз дагы да болсо мындан ары да өзүнөн өзү жакшы ийгиликтерге жетишет. Мына өзүбүздүн маданиятыбызды, тарыхыбызды, манасыбызды, айтышыбызды, ушундай өзүбүздүн сонун ата-бабадан калган кандай сонун көк бөргө сыяктуу сонун оюндарыбызды дүйнө жүзүнө таанытып атпайлыбы? Мына ошол унутулуп бараткан, көп жакшы аң бербей, байкабай, тааныбай турган ошол базар экономикасынын ушундай эрежелерин азыр колго алсак, биз эң жакшы жашоого жетишип, жакшы мамлекеттердин катарына кирип, ошондо атаандаштыкка туруштук бере алабыз. Мына ошондуктан бул биздин бүгүнкү күндөгү айтайын деген ушул баш сөзүбүз, кириш сөзүбүз. Эми мындан ары дагы суроо болот. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Ушулардын бир мындай куралдары барбы? Кантип колдонуп, кантип иштеш керек деген маселеге токтоло турган болсок, аны сиздер менен кийинки жолугушууларда сиздерге кызыктуу болсо, сиздин тараптардан ушундай жакшы каалоолор, пикирлер түшсө, дагы ары кезде улантууга биз даярбыз.